Анан ГКМ чакырганда допрос болду бизге. Баарыбызды отургузуп алып. Мирлан Жумагулов салык кызматына 2,5 миллион сомдон ашык акчаны кантип төлөп берерин билбей турат. Айтымында тааныштары паспортун алдап алып, анын атына жасалган документ аркылуу чек арадан чоң өлчөмдөгү жүктү алып өтүшкөн. Көп өтпөй Мирланга 1,5 миллион сомдон ашык салык төлөө боюнча эскертүү келген. Мындан улам ал улуттук коопсуздук кызматына арыз менен кайрылган. Ушинтип эле бир нерсе болуп берип келдик, ошол кезде да көп түшүнбөптүрмүн да. Анан паспортту бергенден кийин эле бир канча ай өтпөй эле жайкымал го дейм. Ошол кезде эле бул ошо азаматтар кайра мага чалып калды. Бул туура эмес болуптур, биз туура эмес кылып алыптырбыз, налог деген извещение чыгып келип атат, бизге миллиондор карызсыңар, налог төлөбөй коюшуптур деп. Ошентип жүрүп ГКМга жаздырды адвокат, отуруп алып бизде заявление жаздык. ГКМ чакырганда допрос болду бизге, баарыбызды отургузуп алып. Мен налогыйга барбаганымды, эч бир кол койбогонумду жана Каныбек деген сотрудник бүт баарын айтып берди, подтвердил. Кийин иш ошол кездеги финансы полициясына өтүп, анан сотко жеткен. Дээрлик 5 жыл ичинде бир канча тергөөчүлөр менен соттор алмашып, белгисиз жагдайда иш Свердлов райондук сотуна которулуп кеткен. Жыйынтыгында сот Мирлан Жумагуловдун өзүн күнөөлүү деп таап, ишти кароо мөөнөтү өтүп кеткен деген негизде иш аягына чыккан. Канча убакыт жүрдүк. Жүргөндө биз бир чети тажап да кеттик, бир да анан соттон бизге ясно эле түшүнүк берди да, бизди по-любому актай албайм силерди. Бул карызыңарда калат, баары калат, до конца кетсеңер по-любому мен актай албайм силерди да. Ошондон аркасынан эч бир адилет таппай калдык го деп, акыйкат жок болгон үчүн анан пришлось биз аркасынан жаздык да ошону. Мирлан Жумагуловдун көзү азиз, майыптыгы үчүн ала турган акчасы, иштеп тапкан каражаты да банк аркылуу арестке коюлган. Ал азыр жашаган баатиринин акчасын кантип төлөп, тамак аш үчүн каражатты кайдан табарын билбей турат. Ал арада чогулган салыктын баасы 2,5 миллион сомдон ашып, күндөн күнгө көбөйүп баратыптыр. 2 ай болду. Менин жана Бакиров Аликтин банковский карталарыбызды биз по инвалидности акча алабыз и зарплата да алабыз. Ошо карталарыбызды заблокировали да, арестке коюлуп калды. Мирлан Жумагулов бул жагдайлардан улам мамлекеттик ипотекалык компаниядан ала турган баатиринен да ажырап калам деп ойлонуп турат. Ал 31-чи болуп кезекке турган. Мындан улам ал президент Садыр Жапаров менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, бул иштерди көзөмөлгө алып, акыйкат карап берүүсүн суранды. Квартира төлөй албай калдык, жана банковский карталар заблокировать этип калган үчүн кыйын болуп калды. Ошон үчүн дагы аркасынан ушундай истерден суранып, ушинтип элге чыгарып кетүүбүздү суранып атам. Бул мен кайрылуум эч бир жактан реакция болбой койду, бардык жакка эле жазып көрдүк. Анан ушул эле президентибиз, өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевичтен жана ошондой эле УКМК башчысы төрага Камчыбек Кыдышаевичке абдан суранат элек, ушул ишти өз көзөмөлүнө алып, карап, биздин жака чечип берип койсо абдан ыраазы болот элек. Мирлан менен чогуу дагы бир көз азиз Алик Бакиров да алданып калган. Анын атына учурда 36 миллион сом өлчөмүндөгү айып чыгып келип, ал да күн санап кошулууда. Ал эми аларды алдагандарга карата бүгүнкү күндө эч кандай чаралар көрүлгөн эмес. Максат Боронбаев, Ты Медиа, Бишкек шаары.